Sotkini bilem точно. 100 mingga жақын алады. Прокуратура алады 70 миңден. Жаңы келген врач албайт. Эч качан мамлекетте иштеген врачтардан мен билгендерден таанышымда 34 миң чыкпайт. Кыргызстанда орточо айлык акы 34 миң сом деп көрсөтүлдү. Ал эми Ош шаарын бөлүп караганда бир айлык орточо акы 28 миң сомду түзөт. Айлык акынын орточо көрсөткүчү Ош шаарында башкача. Калаада илимий техника, курулуш, тейлөө ишмердиги жана мамлекеттик башкаруу кызматтарында айлык маяна жогорулаган. Алар шаардагы маянага иштеген жарандардын 14%-ын гана түзөт. Иштетүү өндүрүшүндө былтыркы жылга салыштырмалуу 43,5%-га айлык акы өскөн. Курулуш тармагында 51 жана 8%-га өскөн. Кесиптик илимий жана техникалык ишмердик тармагында 18,5%-га өскөн. Жана мамлекеттик башкаруу жана коргоо тармагында 9,4%-га өскөн. Ош шаардык статистика комитетинин адиси орточо айлык маянанын суммасы кантип эсептелерин айтып бере алган жок. Орточосун бизден жалпы Ош шаары боюнча мисалы үчүн өсүш прокуратура ишканалар берет, ошол анан врачтан бөлүнүп атпайбы? баардык тармактан отчет алынып, кызматкерлерден отчет алынат. Калаада 37.793 жаран айлыкка иштесе, аларга коротулган каражат жалпы жумушчулардын санына бөлүнөт. Мына ошондо орточо айлыктын суммасы аныкталат. Республика боюнча чыгарылган сумма 34 миң сомго. Калктын көпчүлүк бөлүгү ишене беришпейт. Жукары көрсөтүп коюп да, соткини кошуп туруп, 15 миң айлык алгандыкini кошуп алса, жетип калат да ошо 37-ге. Ошо туура эмес өзү азыр. Бул жөн эле кагаз жүзүндөгү иш болуп атат. Андай эмес да негизи. Туурабы? Эгерде ошондой туура болсо, алардын айлыгы деле ошондой болуш керек эле да. Азыр жөн эле алып туруп эле бир эсептеп чыгаруу боюнча жөн эле математика да булчу. 34 миң реалдуу айлык. Бир үй бүлөдө мисалы үчүн жолдошум дагы ошол сумманы алса, мен алсам бир үй бүлөнү бакканга жетет, Кудайга шүгүр. Дагы бир айрым категориядагы кызматкерлердин айлыгы өтө төмөн эле. 9 миң, 10 миң, 15 миңге жетпеген айлык алгандар аябай эле көп өзү. Экономист Мирлан Убайдуллаев айлык акынын орточо суммасын аныктоодо бөлүп кароо керектигине токтолот. Анткени бюджеттик ишканалар менен жеке менчик ишканалардын айлык акыларында айырма бар. Мисалы айтпайм, ошол эгер бир гана бюджеттик мекемелерди, анан бюджеттик мекемелерде иштеп аткан жумушчулардын айлык акысын алып туруп, анын орточосун чыгара турган болсок, бул сумма аябай төмөн болуп калышы мүмкүн. Бул биринчиси. Экинчиси, коммерциялык тармакта иш алып барып, айлык алып аткандардын айлык акысын орточосун чыгара турган болсок, ал 50 миң, 60 миң болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай ар түрдүү баягы ой жүгүртүү болбош үчүн, анын ичинде баягы терс ой пикир пайда болбош үчүн аны бөлүп тармагы менен карап чыкса, анан мындай деталдаштырып маалымат берсе, андан да жакшы тагыраак болмок. Ошто финансылык ортомчулук, транспорт ишмердиги багыттарында иштегендер жогорку суммадагы маяна алышат. Ал эми соодагерлер, мугалимдер, дарыгерлер, өнөр адамдары 8-10 миң сомдон баштап айлык маяна алып иштеп келишет.